Арыбаңыздар, кадырман кыргыз калкым, кушубак кечиңиздер менен. Байыртан калган бай маданияттын ээси, көп мурасты сактаган көчмөн элди таңызалап, Кыргызстануу көрсөтүүсү түз эфирде өз ишин баштайт. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө көчмөндөрдүн көөнө куралдарынын бири болгон жаа, анын жасалуугу, жаа тартуу өнөрлөрү жана күнүбүздөгү жаанын орду тууралуу кеп кылабыз. Бул багытта кызыктуу пикир же суроолоруңуздар болсо 0312 коду менен 65 42 04 жана 64 00 62 номерларына чалып байланышка чыксаңыздар болот. Анда эмесе мен студиябыздын коноктору менен тааныштырайын. Алмаз Акунов, Салбурун Федерациясынын негиздөөчүсү жана президенти. Самат Сүйөркулов, жаачы, уста, Салбурун Федерациясынын мүчөсү жана Рустам Ногойбаев, жаачылык өнөрү боюнча Чүй Бишкек аймактарынын координатору. Студиябызга куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Анда эмесе маегибизди баштайлы. Биринчи суроолум сизге болмокчу, Алмаз аке. Айтсаңыз, жаа куралынын тарыхы кайсы доорго барып такалат? Бул эме абдан жаа куралын ар бир адам баласы ар бир материкте жашаган өз алдынча жасай баштаган. Бирок так тарыхый маалыматтарга таянсак, бул жакынкы кийинки 10 жылдыкта окумуштуулар далилдеп чыгышты. Бул Таштоорунда пайда болгон деп. Себеп дегенде эң биринчи ошол таштан жасалган жебенин уштары табылган, көп жерде табылганда. Анан эгерде бир жерде табылып калса, балким ал бул кокустуктан болуш керек деген, анан көп материкте ошо жебенин уштары таштан табылган, ошон үчүн Таштооруна барып такап атат. Өтө байыркы курал деп эсептейт. Союлдан кийинки эле жаа бол да. Эң алгачкы куралдардын бири. Эң алгачкы курал. Жакшы экен. Археологиялык табылгаларда жаанын үлгүлөрү барбы? Кездешеби? Археологиялык табылгаларда көп, абдан көп материалдар бар. Ушул Орто Азия жана башка чөлкөмдөгү көнчөсүн баягы коргон тарыктарын абдан бай да. Тете Алтайдагы Андронов доорунан берки жаанын ошол изилдөөчү жанагы көрчүлөр, археологдор көп эмени таап чыгышкан жаанын үлгүлөрүн. Андан тышкары башка материкте да табылган, бирок бир баса белгилеш керек. Айрыкча ушу жаа жазууну алдыга эң жакшы бир мындайча айтканда өтө басым жасаган бул көчмөндөр болгон. Бизде Кыргыз элинде кайсы доорго чейин колдонулду болду экен жаа? Эми биз ошол кийинки жылдарда эмнегедир Монголияга барып, Туркияга барып, венгрлер, башкалар жаатып жүргөн, эмне үчүн кыргыз жааткан эмес, бул кайсы мезгилде токтоп калган деп изилдеп, муну окуп билип көрсөк, бир 200 жылдын чамасы болуп кетти кыргыз жаатпай калганы. Бул акыркы жаа ушул жаачы Жаңыл мырза менен токтойт экен. Жаңыл мырзадан кийин бир да жаачы болбоптур. Ошондон кийин эми ар кандай себептер болсо керек, ошону менен жаата өнөрү үзүлүптүр. Анан мына биз ошону баягы көп жылдап термелеп жүрүп, ошо 2006 жылы баштаганбыз. Жааны спорт катары алып чыгып, анан жасап, ар кандай жанакы маалыматтарга таянып жасап жүрүп, бүгүнкү күнү ушу эл аралык стандарттагы деңгээлге 10 жылдын ичинде жеттик. Эми мен ушу мезгилдерден айтып, пайдаланып айтып калышым керек ушу минуталарда. Эң алгачкы темирден да, мүйүздөн да жасап көрдүк. Эң эле жөнөкөй жетиш үчүн абдан көп убакыт кетти. Стеклопластика болгон, акырында мына бул Самат окуучубуз ушул чыныгы жаанын мурунку жанакы археологиялык булактарга, маалымат булактарына таянып туруп, жааны жасап чыгып, бүгүн ошону иш жүзүндө практикалап атабыз да. Андан кийин башка баягы заманбап техника, заманбап материалдар менен да жасап атабыз да, мындай кылып. Жакшы экен. Самат мырза, сиз айтсаңыз, ошол жааны кантип, кандайча жасап калдыңыз? Эми мен баягы башынан эле айтып кеткендей, биз кичинекейибизден бери ойногонбуз, индейбиз ойногонбуз, телевизордон көргөн нерселерибиз бар да. Бирок бир убактар үзүлүп кеткенбиз, анан чоңойгондо баягы
убакыт өткөн сайын чоңоюп, анан кийинчерээк мына Рустам бул жерде байке экөөбүз чогуу спортивный жаага барып, андан ары ушул жаага кызык болуп кетти. Эми анан кийин жаага кызыгуумдан баштап мен баягы чын алсам тарыхымды изилдеп, башка элдердин да тарыхын изилдегенге мага чоң бир неме түзүлдү да. Эми биз эми баягы ойлондум да, Кыргызстарда жаа бар эле деп бүтүн музейлерди биринчи кыдырып чыктым. Музейлерди кыдырсам эч бир Кыргызда кече аркыбыздын биздин жаабыз, ошондой эле саадагыбыз, жебелерибиз жок экенин өлө өкүндүм. Анан кийин кой деп баягы интернет булактарына изилдеп, баягы Кыргыздын жаанын формасы кандай болот деп, жанагы орус тарыхчыларын биздин жаалары жазаган немелерин калтырып кеттир, ошолорду изилдеп, анан бир кой деп баягы башка элдерде, мисалы Европа өлкөлүктөр, батыштар ушу жааны биздин жааларды, мындай айтканда биз колдонгон жааларды алар илгертен эле жазышат экен, илгертен атышат экен. Өзүбүздө болгон жана колдо бар алтын баркы жок дегендей, биз өзүбүз кандайча унутуп койгонбуз деп, мунун баарын иликтеп, изилдеп көрдүм да. Эми мунун баары тең жанагы 1916-жылдардан да катуу бир чоң бир тепки болду деп ойлойм, ошондо чоң бир таасир болду. Ошо болгон куралдын баарын менин оюмча ошо тарых ата тектен калган куралдын баарын жок кылып таштаганбы деген бир атайын саясат менен деп ойлоп атасыз. болгон. Анан баягы Кыргыздын жаасы кандай болот деп изилдеп жүрүп, анан момундай бир стандарт өтүшкөн. Бул деле толук бир Кыргыздыкы деп айткан болбойт, бирок Кыргыздын жанагы археологиялык тапончусунда эки биздикилер жаалар күчтүү болгон үчүн могу эки кулагында эки сөөк болгон экен. Мен аны бул жаа эмес, могу жаңы жасап аткан жаама мисал келтирип атам. Муну баягы азыр Чыныгы булактарыбызга таянып атам. Мына могул жерде көрүп атасыздар, могу сөөк, могу кабырга сөөк. Ортодо мына бул жерде да жанагы бизге археологик казылар көбүнчө ушул ортого коюлган эмнеге сөөк десе, мына могул жерге коюлган сөөк болгон экен. Могу эки неменин ортосунда. Себеп ортосу жак жаныкы көп иштебейт. Анан кийин могу эки капталга койгон сөөктөр. Эми бул ошол замандын усталарына байланыштуу болот экен да, канчалык даража. Биздин жаалар кене мындай негизгисине айтканда кыска болгон экен. Себеп аттын үстүнөн чаап атышкан. Анан өлгүдө мындай айткандай ары бери кыймылдаганга анан өлгүдө жеңил болгон. Мына могу жаа даяр болгондо күчү катуу болсо дагы бир салмагы 200-300 болот деп айтат. 300 граммга жетпейт. 300 граммга. Эми жааны мен илгертен ойлочу элем оор болобу деп, оор болчу эмес экен, жаалар жеңил болгон экен. Себеп муну колдонуштуу дагы, анан өлө серпилгичүү да неме болгон. Мына бул жааны мен ар кандай жыгачтардан курап жасап атам. Себеп бир түр жыгачтан жасаган болбойт экен жаанын жасалышына. Эми мен бул жаага текенин мүйүзүн колдонгон жокмун. Биринчи жаага текенин мүйүзүн колдонгон, буга топоздун мүйүзүн колдондум. Ак мүйүз өзү коос болот дегенден ошо ак мүйүздү колдондум. Демек бул мүйүздөн жасалган жаа турбайбы? Мүйүз курамын айтсаң. Курамында муну орусча айткандай сложно композитный, өтө татаал жасалышта. Бир жаанын жасалышы жыгачтар менен, жыгачтын өзү кургатканына 1 жылдан ашат экен. Андан тышкары жаанын өзүнүн жасалышы 1 жылга барат да, 1 жыл. Мисалы могул жерде бир могу мүйүздү чапташтыргандан кийин дагы 1 айдай тургузуп, могул жерде мына тарамыштарды алып келдим мен сиздерге көрсөтөйүн деп. Мына могу тарамыш. Момундай эле тарамышты жанагы мен аттын тарамыштарын колдонуп, чапкылап туруп, ушундай кылып мына ушундай абалга жеткирсе, ушундай абалга жеткирсе болот экен. Мына көрдүңүздөрбү? Анан ушуну жанагы могул жерде дагы алып келдим, бир үлгү катары көрсөтөйүн деп. Бул жанагы биздикилер ушул эле тарамышты кайнатып туруп клей жасаган экен. Ушул эле тарамышты кайнатсаң, кадимкиде жана холодец сыяктуу бир клей болот экен. Эски заманда клей түшүнүгү бизде болгон экен. Ээрлерди, көп ат-арабалар, көп нерселерди ушул эле тарамыш менен жабыштырган экен. Биз ал технология албай калды, бирок эми изилдеп көрсөм мунун баары колдонулган экен. Ана мен өзгөчөлүк кылып дагы могу интернет булактарын изилдеп, могу балыктын, сазан балыктын жанагы воздушный пузырь дейт, кыргызчасын неме таппай жүрөм. Воздушный пузырь жанагы үчүн мындай сууда мындай калкыганына себепкер болгон мындай тоголок эки мындай шаарчасы да. Ошондон кургатып туруп, жанчып туруп, кайнатсаң кадимкидей эле клей болот экен. Анан ошо менен карматасың, мону эч бир заманбап бир неме жок, клей жок, кошулма жок. Кошулма жок. Ошо кара жыгач, бул жерде акацияны колдондум, бул кайың. Ошолордун баарын ушул клей менен карматып, акырында ушул тарамышты ушундай кылып, мына могу көрүнгөн тарамыштарды ушундай кылып, ушу клейди сиңдирип туруп, анан момтуп жабыштырып чыгат экен, көрдүңүздөрбү? Анан бул бир эле катмары, ушинтип 4 катмар жабыштырып чыгат. Элестеткиле, 4 катмар жабыштырган, ар бирине кургаганына 10 күндөн берсек,
1 ай 40 күн болот, 40 күндөн кийин дагы 3 айдан канчалык көп кармаса ошончолук жакшы болот дейт. Бирок 2 ай кармаса деле болот экен. 2 айдан 1 жылга чейин кармаган болот экен да. Ошон канчалык көбүрөөк кургатсаң ошончолук жаа абдан жакшы болот, бекем, анан жакшы болот деп. Ошон үчүн баягы музейден көргөндө могу сөөктөр бар. Ушул сөөктөрдү үлгү катары алып, ушул сөөктөрдү жабыштырдым. Кудайым буйрса да 4 жааны баштадым. Бул өзү жанагы ушундай жааны азыркы могу венгер улуту, биз алар өзлөрү венгер деп эткен, өзлөрүн хунгари, мажарлар дейткен. Ошолор колдонгон, анан алар ошол тарыхый булактарды да аларда дагы көп сактаган үчүн ушул үлгүдө жааны колдонгон экен. Биздин ата тегистө ушул үлгүдө жааны колдонсо жаңылышпайм. Абдан жакшы экен. Андан тышкары мына мүйүз. Жанагы кол тойгон мүйүздөн ушунчалык кичинекей эле бир неме чыгат экен. Ушул мүйүз, ушул жебени серпкен эң чоң роль ойногон ушул мүйүз экен. Ошон үчүн мүйүз жаа деп айтылган экен, мүйүз жаа деп. Рахмат сизге. Рустам байке, сиз айтсаңыз, жаа тартуу өнөрүнө кандайча кызыгып, кандайча аралашып калдыңыз? Эми биз бала кезибизде баарыбыз эле жаа тартып ойночубуз да, жөнөкөй таяктарды жип байлап алып, чийден же ичке камыштардан жебе кылып баарыбыз ойноп жүрчүбүз да. Анан чоңойгондон кийин бул өнөрүбүз кайра ойгонгондой болду да, кызыгыпчы. Анан кийин эми азыркы жааларыбыз башкача. Мурун таяк тартып жүрсөк, азыр жаңы чыккан азыркы замандагы бирок көчмөн элдин жааларына кызыгып биз мына ушул өнөрүбүз кайра башталды десек болот да. Мисалы азыр мына мен колумдагы ушу көчмөн элдин жаасы да, бирок азыркы замандагы материал менен жасалган жаа да. Буну сырт жактан биз заказ менен алып алабыз да. Анан мына моундай жебелерди мен көргөзүп коеюн. Илгери мына кыргыздар ушундай жебелер менен колдончу да. Ушу учтарын байкап көрсөңөр, учу жок, мурун жез колдончу, ар кайсы ушундай эми катуураак темирлерден да. Бул көчмөн элдер, кыргыз эл ушундай жебелер менен колдончу. Азыркы мына биз мелдешке чыгып, машыгып жүргөн бул башкача жебе. Ышкырык жебе болот абы? Жок, ышкырык жебе мына моундай да. Бирок илгери ышкырыкты ичегиден, мүйүздөн, сөөктөн жасап койчу да. Бул эми азыркы заманга жараша биз мындай темирден, пластиктен, бирок ышкырса эле болду да. Өзүнүн максаты бар да, буну ышкырат да, жакшы эле да. Ушу менен кыргыздар илгери согуш болгондо белги берчи, бирөөнү жиберип же көп киши чогулуп атканда кадимкидей душмандарга дагы сүр болот экен да бул. Негизги максат ышкырык жебенин сүр берүүдө болобу? Жок, белги берчи. Белги дагы берчи, сүр дагы болчу. Мындай көбүнчөсү белги болчу экен да, жиберип мына баштагыла, токтоткула деп ушундай эмеси менен атайын жиберилчү да асмангачы. Жакшы экен, сизге рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эскерте кетсек, биз түз эфирде иштеп атабыз. Биздин байланышуу номерларыбыз 0312 коду менен 654204 жана 640062 номерларына чалып, кызыктуу пикир, суроолоруңуздар болсо, байланышка чыксаңыздар болот. Анда эмесе, кийинки суроомду Алмаз агай сизге берейин. Ушул жаалардын күчү канчалык аралыкка атат, серпилгич күчү кандай? Ушул жөнүндө токтолуп өтсөңүз. Бул негизин мен дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн алып турам. Бул жердеги мына көчмөндүн жаасы өзү мындай кыска болот. Көлөмү чакан болот турбайбы? Узундугу кыска болот да. Эми азыр жанакы спорттук кийинки жаалар мындан узун болот, кишинин бою менен тең болот. Мисалы үчүн жапондордун жаасы болсо узун болот. Анан сиз токтолуп кеттиңиз күчү кандай деп. Күчү ошол ар кимдин күчүнө жараша ошол усталар жасаган. Мага катуу керек, мага орто, же болбосо аял киши болсо жумшагыраак болуп, мындайча айтканда, кандай жигиттин өзүнүн кудурети күчүнө, дем күчүнө жараша жасалат. Демек, эгер катуураак болсо, ал ошончолук чоюлат деген сөз да. Ошончолук катуу чоюлат, бирок бир эмеси бар да, кандай деп айтсам, мисалы үчүн катуу жааны чоюп атканда кол батталы жанакы уруш учурунда батталыйт. Ошо 2-3 тарткандан кийин тарамыш чоюлат да.
Ал эми орто жаа болсо ошол бул үчүн көбүрөөк иштейт, машыкканга да көп убакыт кетет. Анан ушундай бир өзүнүн колдонуучу бир жагдайлары болгондо, мисалы үчүн катуу жааны, өтө катуу жааны бир жигиттин 2-3 жаасы болгон. Себеп дегенде жанакы темир кийген завод татыш үчүн катуу жаасын колдонгон. Анан берчи жааны. Момундай муну кичинекей жааларды, ушундай жааларды алып жүрүш көчмөндөр, атчандар үчүн эң жеңил болгон. Күнүмдүк турмушка колдонуучу жаалар. Муну күнүмдүк турмушка дагы муну эң биринчи жаанын максаты адам баласы муну жааны тамак таап жеш үчүн колдонгон. Туура. Андан кийин анан аскер кийин жанагы адамдар бири-бирин басып алып, жоокерчилик заман башталганда ошондон кийин колдонгон. Көп кылымда отуруп биз бул мынча айтканда тамак таап жегенбиз да муну. Сөзүңүзгө аралжы, Алмазке бизде байланышта көрөрман бар экен. Алло, урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз. Алло. Алло, биз сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Бар болуңуз. Азыр ушу теледен Угуп атабыз. Алло. мен Ысык-Көлдөн атым Илим. Угуп атабыз. Ушу теле көрүү Угуп атабыз, айта бериңиз. ушу передачаны көрүп отуруп мен аябай сыймыктанып атам. Кыргыздын эски өнөрүн ушинтип алып чыгып, ушу өнөрдү аркалап жүргөн инсандарга терең таазим. Суроом болсо, ушул сөз китептерден деле окуп калабыз, ушу эски ырларда да бар. Ушу саадак деген сөздү жаңы эле айтып өттү, ушу саадакты түшүндүрүп берип койсоңуздар. Рахмат. Байланышта дагы бир көрөрман бар экен. Биз сизди угуп атабыз. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Бар болуңуз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Мен Жалал Абадтан Мурат алы болом. Угуп атабыз. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз, угуп атабыз. Жалал Абадтан чыгып атам сиздерге. Угуп атабыз. Жаачын байкелерге суроо берейин деген эле. Угуп атабыз. Айта бериңиз, угуп атабыз. Алло. Бул жааны жасаганда канчага акчасы канча болот, анан кайсыл дарежеден сиздер менен байланышта болобу деген ой менен чыгып атпаймын да. Рахмат. Биринчи суроо. Эми жакшы жаа 10 миң сомдон башталат да, жакшы жаа. Эң арзаны ушу 10 миң сомдон болот. Эгерде алам дегендер кызыккандар болсо, мен телефонду студияга таштап коем. Студиядан чалып алып алсаңыздар болот. Сүйлөшүп, тандап, эгерде кызыккан адам Бала жаа 5 миңден башталат, бала жаачы. А чоңдор үчүн эң 10 миңден башталат. Андан ары жогору $1000 чейинки жаалар бар да. Мен эми садакты түшүндүрүп кетсем, көрөрмандын. Бул жанакы көп сөздөр бар да, китепте да айтып атат, садагын санга байланып, салбурундап жер чалып болуп атат да. Себепте санга садак байланганы абдан ыңгайлуу болот. Себеп дегенде завод чопкучу болсо, аңчылык убакта калың кийингенде аркага алганда колу бүгүлбөй калат. Ошон үчүн санга байланганда анан казактар болсо жааны садак деп айтышат. Бизде садак деп, муну жаа деп айтабыз, муну ок деп айтабыз, жебе деп да айтабыз да. Биз себеп дегенде бул ар кандай аталышты эмнени далилдейт? Бул ошол көчмөн элде жаа жазуу искусствого айланганда ошончолук атталышы дагы өөрчүгөн, жаанын түрлөрү дагы көп өөрчүгөн. Бул өзүнчө бир искусство, бир жан сактоонун чоң жан сактоонун бир куралы болсо да, андан сырткары бир адам баласы өнөргө айланып кеткен, өнөргө бул чоң бир искусство, мындай бир чоң бир дүйнөгө, ааламга айланган. Рахмат. Байланышта дагы бир көрөрман бар экен. Алло, урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз. Алло. Алло, саламатсызбы? Бар болуңуз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Менин атым Максат. Алмазбеке, салам алейкум. Алмазбекеге суроо берели деди элек. Угуп атабыз, айта бериңиз сурооңузду. Алмазбеке, менин уулум, сиз улуттук оюндарды аябай жакшы көтөрүп атпайсызбы? Анан жаа атуу оюнуна аябай кызыгат да, анан ушу жааны каяктан алсак болот? Анан сиз менен кандай байланышсак болот дегендей тарбия таалим алганга ушу уулум аябай кызыгат да. Шакирт кылып берейин дептир. Ооба, айтып коюңуз. 550 39 50 94. Дагы бир кайталап коюңуз. 0550 39 50 94. Рахмат. Сөзүңүздү улай бериңиз эми. Эми садак дегенде ошол момундай жаанын окторун, жебелерин салуучу кутуча. Баштык. Бирок биз муну өзүнчө бул Булгардан жазалып атат. Бирок өзү кайыңдан да жазалган. Кайыңдын кабыгы менен катталган. Себеп дегенде жаан жааганда мунун баары эзилип калбаш үчүн
бул канаттары суу болбош үчүн өзүнчө кутуча болгон. Бирок мындай дагы согушка киргенде баягы аба ырайын караганда, аба ырайы ачык болсо, ал окторун таштап, мисалы үчүн көчмөндөрдүн биз согуш эмеси маанисин көбүрөөк айтып атабыз да. Анткени кийинки маалымат көбүрөөк ушул болуп атпайбы? Туура. Себеп дегенде бир жигиттин 3 аты болгон. 3 жас эмес, керек болсо 3 аты болгон. 3 чидери менен жүргөн. Анан бир бээси болуптур. Ушундай акыркы жолку мына акыркы маалыматтарга жанакы Ормон хандар аскер жыйнаганда бир үйдөн 3 киши 3төн ат бирден бээси болсун деп чогулткула деп атат да. Ошон үчүн ушундай бир анткени бир аты жыгылып калса ал жөө калат да. Туура. Ар кандай болот да, ушундай бир көп мааниси терең болгондо ошон үчүн жигиттин жебелери дагы, октору да көп болгон. Бир окторду. Октордун эле 10дон ашык, уштардын эле 10дон ашык түрү болгон. Көрдүңөрбү? Мисалы үчүн атты атыш үчүн, жанакы зоот чопкуту теше атыш үчүн, алыска атыш үчүн алыска жоокерди, жана башка ушул өңдүү болуп эле 10 жебенин эле 10дон ашык түрү болгон да. Ушул менен эмнени баамдайбыз? Мында сөзүңүздү аралчы, бизде байланышта көрөрман бар экен. Алло, урматтуу көрөрман, биз сизди угатабыз. Алло. Байланыш үзүлүп калды, айта бериңиз. Анан ушуну саадактап коет. Анан муну экинчи аты бар экен. Манаста коломсок деп коет да, коломсокко кол салып, кочуштап андан ок алып, оңго бир атып, оңдун эрин сулатып, солго бир атып, солондун эрин кулатып деп. Туура. Бул эме кылып атпайбы? Мына коломсокко кол салып, кочуштап андан ок алып деп. Ок алып, ооба. Киричине чалганы деп дагы айтылган жери бар эмес беле? Кирич деп да айтат, муну керме деп да айтат, анан бүлдүргү деп да айтат. Жанагыдай эле искусствого айланган үчүн аталыштары, жазалышы дагы мааниси абдан көп болгон да. Бирок баары эле бир ошол түшүнүктү берет, Жакшы экен, октун учтарынын түрлөрү боюнча айтып берсеңиз, мисалы 3 кырлуу болот. Мисалы сөзүңүзгө аралчы, бизде алыстан чыккан байланышта көрөрман бар экен. Биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрман. Саламатсызбы? Ден соолуктар жакшыбы? Мен сиздерге Тажикстандан чалып атам. Угатабыз. Сурооңузду бериңиз. Маданият каналы бизде Тажикстанда көрсөтөт. Жакшы экен. Силе уулума Бишкек аймагында ушул жаа сатылабы, жокпу, ошону бир сурап билип алайын дедим эле. Уулума үйрөнүүгө, машыгууга. Байланышка чыкканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир байланышта дагы бир көрөрман бар экен. Биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрман. Алло, саламатсыздарбы? Бар болуңуз. Биз нарындан ат баштан чалып аттык эле байкелерге. Угатабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Биз ат баштан нарын ат баштан чалып атабыз. Бул жааларыңыздардын тиги оптика жааларды да жасайсыздарбы? Ошолордун баалары канчадан ошо тууралуу айтып койсоңуз. Рахмат сурооңузга. Оптикалуу жаалар. Жок, бул ал оптикалуу жаа деген чет мамлекетте, Америка же Европа мамлекеттери жасайт, аны жана орусча блочный улук деп коет, аңчылыкка. Биз аны жазабайбыз. Биз салттуу жаа, традиционный орусча айтат да, салттуу жаалар жасайбыз. Кийинки заманбап жаалар биздин эрежеге кирбейт. Биз ошон үчүн ал жааларды атканга биз алек боло элекпиз. Биздин азыркы максат жөө туруп атуу, атчан атуу. Ал аны менен атчан атууга да мүмкүн эмес. Ал кийинки бу жеринде мисалы үчүн роликтер болот, бир башкача болот. Такыр башка татаал формасы деп коебузбу. Кийинки бул мындай техника, адам баласы илим өнүккөндөн кийин жасалган жаада аны блочный улук деп коет. Аны менен аңчылыкка чыкуу абдан мындай айтканда эффективдүү. Бирок биз биз эле эмес, дүйнөбүздө эски жааларды, ушу салттуу жааларды гана колдонот да. Ал эми Тажикстандан чалган тууганыбызга болсо айтып коелук. Бул жааларды сатып алуу үчүн сиз студиябызга чалып, байланыш телефондорун алып алып, анан кийин кайрылсаңыз болот. Дагы бир байланышта көрөрман бар экен. Биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрман. Алло, салам алейкумдар. Бар болуңуз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Сизге суроо берет элем. Бул жаанын баасы канча сом? Рахмат сурооңузга. Түрлөрү боюнча баасына токтолуп өтөсүзбү, уста? Эми жана жогорку Рустам байке айткандай, заманбап жасалган жаалардын баасы арзан болот. $200 десе болот, $200 өйдө. Эми бизде ошол колдон келген азыркы жаңы усталарыбыз да жетилип келет. Мында талап болсо ошончолук жасалат экен да. Талап эми чыгып атат.
Эми мен силерге көрсөткөн мисалы могу сыяктуу жаалар бул 1 жылга сүргүн болгон үчүн бул жаанын баасы жогору турат, абдан жогору. Эми баягы мен тилектеш элем, бирөө менин максатым муну жааны сатыш тиги бул эмес. Баягы эл ушундай колоритте жааны, бул салттуу жаада мисалы үйүмдө ушундай бир тарыхый атамдын же ата тээмдин колдонгон жаасы турат деп жана жаага кызыккандар муну мисалы Туркияда, мисалы Европа өлкөлөрүндө $2,5 миң жогору сатат экен момундай жаалардычы, момундай. Ушул үлгүдөгү. Ушул үлгүлөрдө. А могул сыяктуу жааларды, мына Рустам байке көрсөткөн жааларды, бул $200, мисалы могу $250-300 теришетине келген жаа. Булар сырттан келген жаалар. Булар сырттан келген жаалар. Мына азыркы мына Алмаз абанын бизде мисалы үлгүлүү бир жаасы бар. Могу Алмаз байкебиздин байкеси жазайт, Болот байке. Ушул эң азыр биздин кыргыздын колоритине жараша жазылган бир канчадан 500дөн 5000ден бир 12-13 миңге чейин. 12-13 миңге чейин ушундай жаалар. Баладан жаадан башталат да 5000ден 12-13 миңге чейин. Ушундай ошол сатылган жаанын ичинде эмнелери болот? Мисалы саадагы канча огу? Жаанын карабашы да бул жаанын өзү эле ошончо болот. Ар бир октор эң арзаны 300 болот, 400 сомдон жакшы октор. Ал эми саадак болсо 3500 сом. Өзүбүз бааны койгонбуз да. Эми муну биз коммерция жасабайлы, мындай муктаждык келип чыгып атат, аны аткарыш керек болот. Туура. Эми кийинки суал мындай болмокчу да, ошол ок жөнүндө токтолуп калбадыкпы? Илгери ошол жоопкерчилик заманда жакшы ок жасаган, ок жонгон усталарды, мисалы атай алдырып же болбосо ошол бир ок жонгон уста үчүн дагы согуш ачкан учурлар болгон да. Анан азыр ок жасоо сиз жаа менен кошо эле ок жона аласызбы же ок жонгон адистер? Мына могул жерде отурган баарыбыз ошондон эле баштаганбыз. Мына Алмаз аба өзү баш болуп, мына Рустам байке экөөбүз ок жонуп баштаганбыз. Бул баягы кызыгуу, анан кызыгуудан мындай немеге сүйүүгө өтүп кетет экен. Баягы сүйүү десе туура эмес түшүнбөгүлө. Бул бир нерсеге, бир музыкага, бир творчествого берилүү. Анан башка неме терминдерде, мисалы Түркия элинде муну ашык деп коет, сүйүү. Бул деген кадимкидей ушул жаанын өзүнүн. Сөзүңүзгө аралжы, бизде байланышта көрөрман бар экен. Биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрман. Саламатсызбы? Бар болуңуз. Саламатсызбы, мен ушу тиги немеге суроо берет элем да, тиги менин балам азыр 7 жашта эле. Ошо тиги немени көрүп отуруп, неме кылып атат да, ушу жааны жазайт элем, кандай немеден жыгачтан жазалат, жана октор эмне жыгачтан жазалат, ошону түшүндүрүп кайра башында айтылып кетиптир. Тиги мен укпай калыптырмын да. Рахмат. Ошону тиги неме кылып коесузбу, кайра кайталап айтып берип коесузбу? Рахмат. Жаанын жасалышы жөнүндө бир аз айтып өтүңүз. Муну баягы ошол баланын кызыгуусу бар экен, бизде айтып атпайбызбы? Бул бир сөздү айтып кетейин, бир устанын айткандай, мен дейт ушул заманга чейин бир адамды көргөн жокмун дейт. Аялынан, кичинекей баласынан, тээ туулган чалынан бери жааны кармап дейт, момтуп ичинен бир мындай толкундоосу жүрбөгөн адамды көргөн эмесмин дейт. Ошо кичинекей баланын арзуусун мен ушул жерден сезип атам. Биз баарыбыз муну ойногонбуз. Анан бул эмне үчүн ушунчалык биздин тулку боюбузду тартып, ушу жаага ушунчалык тартылып аткан себеп, бирден бир себеп бул илгерки курал. Бул генетический, мындай айтканда, биздин каныбызга сиңип тиги адам атадан бери ушу заманга чейин келген курал болгон үчүн, ушул биздин тамырыбызга, кан тамырыбызга терең сиңип калган үчүн ошо кичинекей бала ошентип суранат. Эми баягы биз жантан бери жаанын жазалышы, жаанын баасы жөнүндө көп сөз болуп атпайлыбы? Жана кичинекей балага айтып кетер элем, аны бир байкелер бизди колдон келишинче таап студия аркылуу телефондор сапса, ошо балага колдон келишинче ошо оюнчук шакирт кылып алат элеңиз. Мындай бир сыйра айтып түшүндүрүп коет элек ошо. Мындай мен жооп берейин. Бул жааны жазууну, бобул жааны жазуу үчүн 10 жыл кетти. Ушул үлгүгө таап, жанакы заманбап материалдарды колдонуп, жаш бала жаа жасаган чыгачтан ийип алып эле жасап атса болот да. А мындай жааны жазуу деген бул устанын устасы гана жетип атат да. 10 жыл убакыт кетти, жана өзүнчө эволюциялык жол болду. Туура. Биринчи темирден да жазап көрдүк, оркойтуп, моркойтуп, жалаң эле мүйүздөн эчтеке кошпой жазап таба албай жүрдүк да. Бүгүнкү күнү кыргыздын өзүнүн жаасы деп биз бир жаңы бренд кылдык да. Буну мындай крупный көрсөтсө болот да. Мына тээкти текени кылдык. Текени мүйүзү кылып туруп, теке-теек жаа деп атап алдык да. Анан сыртын мындай өрдүк жылан бор кылыпчы. Кайыштан? Мына мисалы үчүн түрктүн жаасы
түрктөрдүн жаасы мындай жөн булгар менен капталып атпайбы? Бул жерде тээги башкача. А биз болсо тээкти теке тээк деп туруп, бул эч ким талаша албайт, жаңыча болду да. Мисалы үчүн корейлер, түрктөр, япондор ар бир өзүнүн үлгүсү бар да. Анан биз ошон үчүн бир жаңы бизге өзгөчөлүк бир табылга болду да. Теке тээк деп мындай. Кыргыздык экен муну көргөндө кыргыздык анткени дүйнөгө жаңылык жазадык. Туура. Теке тээк деген. Жакшы экен. Анткени дүйнөнүн бардык жаалары талаша албайт. Биз да мындай жасаганбыз деп эч ким айта албайт да. Бир гана муну эме кылып коюш керек, жанакы сертификат беле эмне эле патент алып коюш керек. Патент кылып коюш керек. Жакшы экен. Ушул жаны изилдеп алып чыкканга чейин 10 жыл өттү деп атпайсызбы? Ошол иш эмнеден башталып, эмнеден түптөлүп ушул деңгээлге жетти? Бул мындайда мунун баары Манаска барып, биздин жанакы Чокон Валиханов айтпады беле, Чыңгыз Айтматовдон да мурун Манас деген бул көчмөн элдердин энциклопедиясы, бүткүл көчмөндөрдүн энциклопедиясы депчи. Ошол булакта Манаска таянарбыз, биздин баардык чоң бир океан, ошо океандын четинен бир кичинекей чөмүчтөн сузуп алып, Салбурунду алып чыктык. Салбурунду айтып атпайбы, мээли алып, бот агып, ит агытып, куш салып, саадагын санга байланып, Салбурундап жер чалып жеп, бабалардан калган иш болуп, анан Манас атабыз өзү алеңгир жаатып, анан Акшумкар салып, анын уулу Семетейди улантып, анан Кумай кагытып, бул деген көчмөн кыргыздын жоокердин, эр жигиттин бул мүнөзү болгон да. Ошондуктан биз Салбурун деп баштап, бардыгын ушуга бириктирип, себеп дегенде куш салган киши Манас атабыз жеке эле жаа тартып куш салган, кушту унутуп койгон эмес. Кушту да билген. Ушул биздин мындай көөнө турмуш, көөнө биздин маданиятыбыз болгондуктан ушунун баарын бириктирип, анан Салбурундан башталып, тайганча эмне үчүн бүркүттү алгыр кушту билбейт. Эмне үчүн жаасы жонунда жок деп ушинтип отуруп, анан биз баягы буну бир бай маданиятыбызга кайрылып келип Салбурун кылдык да. Негизин булак ошо Салбурундан. Рахмат. Байланышта көрөрман бар экен, биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрман. Тиги мен калыс эле айтып коеюн дедим эле. Угатабыз. Угатабыз. Алло. Катуураак сүйлөңүз. Бар болуңуз. Ассалому алейкум. Бар болуңуз, айта бериңиз каалоо тилегиңизди. Угулуп атабы? Угулуп атат, айта бериңиз. Мен ушул жигиттерге абдан ыраазы болуп отурам, особенно Алмазмурат. Айта бериңиз. Особенно Бат-бат сүйлөңүз, биз сизди угатабыз. Тиги биздин суд советлерде тиги. Алло. Эми шаштырбаңыз, ыктып турбай. Мен айтайын деп атканым ушул. Ушундай кыргыздын жакшы жигиттери, мыкты жигиттери, ушундай жакшы биздин өнөрдү улантып, Салбурунду баштаган ушу Алмазга рахмат. Өзү эле ошондой эле мыкты жигитлер бар эт. Мына Салбурунду баштап биздин сүйүнтүп атат. Ушу мен просто каалоо тилек айтып кетейин дегем. Жаасына деле кызыкпайм, башкасына. Бирок ошону ушулар аркалап ушул кыргыздын өнөрүн даңктап атканына абдан биз сүйүнүп отурабыз. Рахмат, бар болуңуз. Байланышта дагы бир көрөрман бар экен, биз сизди угатабыз. Алло. Алло, салам алейкум, Манас эке. Бар болуңуз. Угатабыз. Жакшы. Алло, салам алейкум, Манас эке. Салам алейкум. Манас эке, сизге биз Абдаштан чыгып аттык эле, ушул менин атым Усталбек. Могу алдыгы жаа менен кийик аттыңызбы, канча метрден аттыңыз деп ошону билели дегенбиз. Жок, бул кийик аткан, мындайча айтканда биздин кыялдагы нерсе. Аракет кылганбыз, бирок азыр бүгүнкү күнү калп айта албайбыз, ата элекпиз. Бирок биз бүгүнкү күнү деңгээлге биздин дагы балдар келбей калды, анткени студияга чакан эле киши чакырды. Бүгүнкү күнү кийик атканга даяр болуп калдык. Эми албетте аны деген баягы мыйзам чегинде кылып, тозоттоп отуруп, атайын бүт керектүү кагаздардын баарын тууралап алып туруп анан атсак, биздин жебелерибиз да бар, баарыбыз чеберлер да өсүп чыкты, жааларыбыз да бар. Бүгүнкү күнү биз даяр болдук буга. Жакшы экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр көчмөндөр оюндарындагы жаа тартуу оюндарынан бир үзүндү тартылган сюжетибиз бар. Ошону көрүп алып, анан маегибизди уласак.
мен азыркы убакта Түп районунун Түп айылында Кайкын орто мектебинде окуйм. 11-класста окуйм. Мен бул жаага кызыкканымдын себеби бул жаа деген кыргыз элинде унутулуп бараткан өнөр болчу. Ушуну кайра өркүндөтүп, эметкенге жаш кезден талпынып, аталык деп чечтим. И вот у меня в руках первый якутский лук, да, ручной работы. Да, традиционный якутский лук. Вот. И это монгольский лук. Вот. И стрелы вот деревянные. Оногос у нас называется. По-якутски это охса. Охса? Да. Охса. А тетива как называется? Кирис. 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 А у нас кириш. Нурбек мырза, ушул жаа атуу боюнча сынак болуп атат. Ушу жаа атуунун шарттары тууралуу айтып берсеңиз. 3 дисциплина боюнча болот. Биринчи дисциплинада ордунан атмай, ал деген түз карап атат. 5 октон атат 2 жолу. Экинчиси бурулуп туруп атат 2 жолу. Үчүнчүсү тизеден атат. Экинчи дисциплина бул деген ат чаап 3 мишенде атат. Үчүнчү дисциплина бул деген алыстык атат да. Азыр биринчи основной группа азыр бүтүп атат. Ошонун ичинен 20 киши тандалат. Эртең полуфинал, финал болот эртең. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, көчмөндөр оюндарында даярдалган сюжетти көрүп, ошолдорго барып келгендей болуп калдык окшойт. Анда эмесе кийинки суалым ошол көчмөндөр оюндарын улай бергим келип атат да. Ошол көчмөндөр оюндарында жалпы катышуучулардын арасында жаа тартуу боюнча таймаш болду эле да. Ошол боюнча биздин жыйынтык кандай болду эле? Бизде жалпы биздин протоколдук жана мелдештин протоколу боюнча 17 мамлекет катышты жаа атууга. Анан абдан күчтүү деген баягы мурунтан бизде болбой, мурунтадан жаа атууну жоготпой өркүндөтүп келаткан мамлекеттерди Туркия, Корея, Венгрия өңдөнгөн, Россия өңдөнгөн мамлекеттер катышты, монголдор. Булар күчтүү алдыдагы жаа атуу боюнча алдыда деп эсептелинет да негизин. Бирок биз бул көчмөндөр оюнуна жакшы даярдангандыктан жоопкерчиликти сезип, биз жөө атуудан эркектер арасында 1-чи орунду алдык, кыздар арасында, кыз келиндер арасында жөө атуудан 3-чү орунду болду. Ал эми атчан жаа атуудан 2-чи орун болду. Бул абдан жакшы көрсөткүч, себеп дегенде биз ушул Орто Азияда мындай бир вулкан сыяктуу бир жаа атуу өнөрүн өркүндөтүп, ушундай бир кыска убакыттын ичинде жакшы деңгээлге алып чыга алдык да. Бул анткени көчмөндөр оюнунда бул менен далилдедик. Мен мындай ойлонуп көрсөм, бул баягы биздин Енисей доорундагы кыргыздардын маалыматы каныбызда болгондуктан ушун үчүн ушундай өсүп чыктык го. Канда бар касиет сакталып турат. Мактанбай отуралы, бирок биз бул курсубузду бул жыдыбай жакшы иштеп, дайыма машыгууларды өткөзүп алдыда жүрүш керек. Биз эми монголдорду уттук, якуттарды уттук, түрктөрдү уттук, венгрлерди уттук, россияны уттук, корейлерди уттук. Бул кечеги баштап алып туруп эң жакшы көрсөткүч, эң жакшы. Керек болсо көчмөндөр оюну бул өтө басым жасачу нерсе да. Анткени эң байыркы тарых жаа атуу болуп атпайбы? Рахмат. Рустам байке, айтсаңыз ошол жаанын тартуу дейбизби, атуу эрежеси кандай негизи көрсөтүп бере аласызбы азыр? Кантип окту кандай салабыз, кандай атабыз, кандай кармайбыз дегендей? Эми көчмөн оюндарда биздин эрежебиз мындай болгон да. Турайын да? Тура берейин да? Отуруп эле. Ок, эми жааны эки түрү бар да, атканы. Мисалы мен мына 3 бармак менен атамын. Илгери чоң аталарыбыз
мындай чоң бармак менен атышкен. Анткени бул эмнеге Эки бармак менен эле? Эки мындай. Эки манжа менен. Шакек жүрбөйбү? Самат берсең шакек. Сен өзүң жагың эместиң, биз көрсөтүп берели. Бармак менен кармап, аттын үстүнөн чаптырып баратып, бул ыңгайлуу да, тез октолот, анан кийин атат. Бат болот. Биздин көчмөн оюндарда эми ар ким ар кандай атат экен да. Жарымысы 3 бармак менен атса, жарымысы мындай чоң бармак менен атат экен да. Буга атайын эреже киргизилген эмес да, эл аралык же киргизилген? Жок, бул себеп дегенде батыш элдери көбүнчөсүн 3 бармак менен атып, анан бирок эң түз тийгизген 3 бармак болуп калат да, жөө туруп аткандачы. Атчан атканда бул бармак себеп дегенде көчмөндүн баарлыгы бармак менен аткан. Анан бул ыңгайлуу болот да, бармак менен кыпчып алып туруп, мындай кылып ат менен чаап баратса дагы кылтылдабайт да. Эгерде мындай 3 бармакка салып алса, бул монту кармамайын, бул өзү ат менен чапкан ыңгайсыз 3 бармакка кармалбайт. А бул бармак менен неме кылганда тез октоп эле, мына бармак менен мындай шакекче кылып туруп кысып алат. Кысып алып мындай кылганда, мындайдан да көрүңөр, мындай болгондо түшпөйт. Абайлаңыз чыгып кетпесин. Тамаша болот. Бул ошон үчүн атчан аткан, себеби көчмөндөр жөө аткан дээрлик аткан эмес. Жөө мисалы үчүн тозоктун башталышы болгондо жөө түшүп калганда. Ошон үчүн жаатуу атчанга арналганда, а бирок азыркы учурда методикасы эң туура методикасы ушул 3 бармак 3 манжа менен аткандар. Эми азыр мелдештердин көбү эле жөө атуу менен болуп калды да, Жок, атчан атуу да бар, дүйнөлүк чемпионат болуп атат, дүйнөлүк биринчилик өтүлөт, жөө атуу да бар. Бул ушу салттуу жаалар менен. Эми ушуга улай эле жаа тартуунун кандай ыкмалары дейбизби, түрлөрү бар? Мисалы, атчан атуу, жөө атуу, чөгөлөп атуу деген сыяктуу санап. Мындай кылайын. Мындай деп түшүнүңүздөр да бардык көрүүчүлөргө. Азыр 3 багыттагы 3 федерация бар дүйнөлүкчү. Эң биринчи салттуу жаатуулар ушундай, жана илгеркиче жаатуу, бул өзүнчө федерация, дүйнөлүк биринчиликтер өтүлүп турат. Андан кийин спорттук олимпиадалык. Бул спорттук жааларды такыр эле башкача, булар жанагы айтканда оптикасынан бери. Анан блочный деп коет, биз андай кандай которуп алабыз, блоктолгон жаа, алардын өзүнчө эрежелери бар да. А биздин эреже боюнча, биздин салбурумда эреже, өзүбүздүн эреже салбурумдагы эреже ушул болду. Бизде бир федерацияга бириккен, жөө дагы, атчан дагы бир федерация. Башка өлкөлөрдө жөө аткан федерация өзүнчө, атчандар өзүнчө федерация болуп бөлүнгөн да. Ошондуктан анткени бизде деген мындай бөлгөнгө болбойт, биздин түбүбүзгө барып атабыз да, маданиятыбызды бөлбөш керек да. Булар атчан деле атышат. Керек болсо мына чаңгы жааны айтып берсин, лыжа менен атып атышат. Ошол чаңгы жаа жөнүндө кеп болуп калды, айтып өтсөңүз. Ушу чаңгы жаа байыркы ыкма болуп саналат да, Байыркы илгери кыргыздар ишилса көп жыл мурун атышкан да. Энесай доорунда. Энесайда жашап жүргөндө ушу таштарга сүрөтүн калтырыптыр да. Киши баратып, астында бутунда ушу чаңгы деп коет экен да, лыжаны же чаңгы, бир колунда жаа, бир колунда найза экен да, ушинтип. Ошондо азыркы тил менен алып караганда биатлон бир түрү катары карасак болот. Биатлон сыяктуу да. Бирок биатлон учуп баратып, ушу тийип баратып атасыз. Биатлон түз жерде болсо, биздики тоолорубуз тикерек да. Анан кийин биз түшүп баратып, мына 2 жылдан бери азыр кышында бир жумада жок дегенде бир жолу чыгып, аракет кылып, машыгып турабыз да, жакшылап даярданып. Бирок кыйын. Анткени биринчи жаа атканды дагы билиш керек. Экинчиси чаңгынын үстүнө дагы туруп тепкенди билиш керек. Бул дагы өзүнчө тең салмакты сактай билиш керек. Бул дагы өзүнчө жыгач ат да. Туура эмес жылдырып ойноп кетсең болду, кулап түшөсүң да. Учуп баратып, ылдый бир жаа колуңда жаа болуп, анан кийин жолду дагы карап атканды билиш керек да. Ушуну чаңгы жаа. Чаңгы жаа. Эл аралык деңгээлде кандай чаңгы жаанын орду? Жок, азыр ал чыга элек да. Муну биз мына кышкы оюндарга биз киргизейин деп мына аракет кылып жүрөбүз. Бирок азыр балдар аз болуп атат. Катышкан, машыккан кичине азыраак болуп атат да. Кошумчалап кетейинчи буга. Сулек жазмаларында ошол жаат өнөрүн абдан жанагы чаңгы жаа менен карда аткан абдан көп сүрөттөр да бар, сулек жазмаларын аябай ачып көрсөткөн да окумуштуулар. Ошондо кыргыздар жөнүндө айтып атат. Энисе кыргыздар ушунчалык башка жанагы коңшу элдерден айырмаланып, булар жааттык өнөрүн ушунчалык өркүндөткөн, керек болсо чаңгынын үстүндө да кыйын атышат депчи. Ошон бизде искусство болгондо
Ал эми биз бүгүнкү күнү жанакы республикалык спорт өнүктүрүү дирекциясы бар, ошо менен биргеликте федерация иш алып барып атабыз 3 жылдан бери. Быйыл 2017 ушу жылдын аягында биринчи чаңгы жаа боюнча биринчи жолу тарыхта чемпионат өтүлөт. Декабрдын башында. Анткени дегенде бизде баягы бюджет ушундай болуп калды. Жылдын аягында кичине акча пайда болот экен, ошондо биринчи ачык чемпионат. Коңшуларды чакырабыз. Бирок Средний Азияда биринчи жолу биз баштап атабыз муну дагы. Чоң жаңылык болду, Кудай буйрса. Эми сиз айтып өтсөңүз, Самат агай, ушул жаанын ден соолукка кандай пайдасы бар? Эми ден соолукка эң көп пайдалары бар. Биринчиден баягы бул могу белден өйдөңкү булчуңдарды иштетет. Мындай илгери жааткандардын ушу тарыхый немелеринен антропологдор дейт, казып көргөндө жааткандардын могу белгилүү болот экен да, себеп жааны улам тартып өткөндө могу жерде бир булчуңдар иштегенден тышкары бир сөк бир аз майышып калган экен да. Ушун жааткандардын сөөгүн да жакшы тапкан экен. Анан кийин такай же бул коркутпа да. Албетте. Бул жерде мындай да жери бар. Бул жаанынчы да бир өзгөчөлүгү, буга жаш, весовой категория дегендин кереги жок. Мындай мисалы улгайган адам деле мына Алмазова экөөбүз деле атыша беребиз. Анан кичинекей бала деле бизден 16 жашка кийин деле туруп эле атыша берет. Ким жеңсе ошону копай. Анан кийин көп мамлекеттер менен карым-катнаш ушул мамиле кылып атабыз жаачылардан. Көбүнчө жанагы жебе чогулткандан ары бери басканда өзүнчө бир неме да спорт. Жана улам атасың, кайра чогултасың, атасың. Андан тышкары башка элдин немесинде бул жаатуу дзен буддизм дейт. Мындай айткандай кунутту бир жерге чогултуу, искусство сосредоточенности. Бул илгери кайсы Түркия башка өлкөлөрдө мындай өлө гиперактивный балдарды жааттырчу экен. Себеп оюн бир жерге топтош үчүн. Ою чачкын балдарды, тентектерди ушу жааттырган үйрөнчү экен. Эми көп нерсе бар жаа жөнүндө айтып кетсек. Кишини сабырдуулукка, чыдамдуулукка тарбиялайт. Ошолорду тарбиялайт. Самат, сен зимди айтпа, кыргызды айт да. Кыргызда кеп бар эме депчи. Ата көргөн окчонот, эне көргөн том бучат деп. Окчонот десе жанагы азыркы окут эмес. Ушуну заготовка кылып, биринчи талдарды кыйып алып, керектүү талдар атасы баласы болуп алып отурган, анан каякта зенди айтасыңар. Биз кыргызды айт да. Эми азыркы биздеги ошо кыргыздын немелерин издеп атабыз да өзүбүз. Кыргыз кандай мааниде жааткан. Эмне бирок венгер улуттары 1980-жылдары Кашай анан бир канча бир тарыхчылар аркылуу ушу жаа жасап баштап, кийинчерээк муну азыр өтө бир чоң бир спорттун ичине алып чыгышты, Алмазова менен. Эми аларга алып чыкканы 30 жылдан ашып калыптыр да, биздики деле буйрса. 10 жыл болду, буйрса биздики дагы өркүндөйт. Анан ушу кыз айымдарды, ушу көптөгөн адамдардын кызыгуусун биз каалайбыз. Ошолорго да ушул спортко өзүнүн берип, ушул спорт менен машыкканга бизге да чоң жардамчы болгонго тилектешпиз. Ушу кайрылышсын, колдон келишинче кабар беребиз, айтып беребиз, түшүндүрүп. Бул жерде түркмөндөрдөн тажик, өзбек, казак салыштырмалуу коңшу мамлекеттерден биздерде дагы ушул алдыга чыктык, кыздар көбөйдү да, бизде кыздар болду. Мисалы үчүн казактардын командасында жаңы бизден көрүп өзбектер, түркмөндөр ойгоно элек, тажиктер дагы. Анан бул жагынан ушу биздин мына эле демилгечи топ өзлөрүбүз. Бул дагы бир жетишкендик. Өзлөрүбүз ушундай жетишкендик болду да, муну да сүйүнүп айтып коюш керек да. Рахмат. Эми телекөрүүчүлөрүбүз тарабынан мындай бир суроо болатыптыр да. Ушул жаалар баасы кымбат деп атышат да. Анан ушуну бир арзандатуунун, көпчүлүккө жайылтуунун бир жол жобосу болобу? Муну бир гана мамлекеттик деңгээлде бир мини завод ачып кылбаса чечүүчү жолдор көп дечи азыр. Эми биз спутник жасабасак жок дегенде өзүбүздүн жаа жасаган бир мына ишканаларды ачыш керек да. Мамлекеттик деңгээлде колго алыш керек дейсиз? Мамлекеттик деңгээлде колго. Болбосо мисалы үчүн муну менен жан сактап жаанын өзүнүн убактысын кетирип анан бекер кыла албайт да. Ошо мен деле биринчи кымбат экен деп таң калган болчумун. Бирок мындайча айтканда жанагы иним сүйүү деп атпайбы, сүйүү эмес, берилүү барса, ал акчага карабайт. Эми 5000 сомдук эми сотка алып атат. 10 000 сом эмес, 30 000 соткаларды көтөрүп атат. Анан ошон үчүн чөнтөк телефондорду. Демек, түшүгүнө жараша баа ылайыктуу эле коюлган. Бул өзү ошол тарыхый мурасты алып жүргөн бул курал өтө кымбатка туруш керек. Муну сүйүп мындай жактырган киши муну эчтекесине карабай алат. Мүмкүн мындай кылсачы, мисалы
устаттан шакирт өтүптүр дейт эмеспи? Ар бир жасаган устанын мыктылыгы ал өзүндөй шакирт тарбиялаганында да. Силерде ошондой шакирт тарбиялоо мүмкүнчүлүгү барбы? Бар мүмкүнчүлүгү албетте. Болуп атпайбы? Биз ар бир областка ачалы деген, ушундай ишканаларды ачалы деген ушундай биздин максаттар бар. Быйылкы жылы, ушу жылы буюрса мен бир долбоор иштеп чыккан, бир америкалык достор колдойбуз деген, бирок алар болуп калса биз Чүй областына бул Саматты кылып, Нарынга, Таласка, Түштүккө ачалы деген биздин максаттар бар. Анан ошо биз мастер-класс кылып ар бир областка барып көрсөтөбүз да. Биздин ушундай иш-чарабыз бар, алдыда койгон. Жакшы экен. Рустам байке, сиз айтсаңыз, сиз шакирт тарбиялап көрдүңүз беле? Сөзүңүзгө аралжы, бизде байланышта көрөрман бар экен. Биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрман. Алло. Биз сизди угатабыз. Алло. Биз эмеден Жалал Абадтан чыгып аттык эле, атым Нурманбек. Угатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Биз азыркы көчмөндөр оюндары боюнча көрсөтүп кетсеңиздерби? Угатабыз. Угатабыз. Алло. Анан ошо көчмөндөр оюнуна катышуучуларды алуу боюнча критерийлер барбы, областтардан аласыздарбы, же мисалы үчүн азыр барып туруп жаны алып, бир 2 жылдын ичинде даярдыктан өтүп барып кандай катышат турган жолдору бар да, ошону сурайын деп эле. Рахмат, байланышканыңызга. Жакшы суроо. Көчмөндөр оюнда биз алдын ала баягы федерацияларга, ушу сал бурунчуларга бир 3 ай мурун эле тандоо болот. 15 августта тандоо болгондо, акыркы тандоо күнү болгондо кыздарды, атчан жаатуучуларды, жерден жаатуучулардын баарын тандап алып туруп, ар бир мамлекеттен 5тен кыздан 3 болуп туруп ушуну тандалган. Тандалып алат. Бул атайын комиссия тандап алат. Болбосо албетте, мисалы үчүн 10 жыл машыкканга 2 ай машыгып жетиши мүмкүн эмес. Ушу биздин команда азыр 10 жыл болуп атат. Эми жаңы балдар өсүп чыкса деп биз ар бирибизди ушундай милдеттеме алганбыз. Ар бириңөр мындайча айтканда 1-2ден шакирт даярдагыла деп. Азыр бизде атчан жааты боюнча дээрлик жаштар атат. Мисалы үчүн чет мамлекеттин келишпеди көчмөндөр оюнда. Кыргыздардыкы эле жаш балдар атты. 18, 17, 19 жаштагы балдар атышты да. Калгандары бүт жогорку жаштагылар экен, башка мамлекеттики. Рустам агай, айтсаңыз, ошол көчмөндөр оюндарында жаат тартуунун канча түрү кирди? Жаатуу боюнча эми түз атып, эрежебиз биздин кыргыздын эрежебиз боюнча туруп түз атып, тизелеп, анан кийин тескери кайрылып. Ушундай эрежебиз менен атканбыз да биз көчмөн оюндарда. Жакшы экен. Байланышта дагы бир көрөрман бар экен. Алло, урматтуу көрөрман, биз сизди угатабыз. Алло. Биз сизди угатабыз. Алло. Угатабыз. Алло. Эми могу жерде бизден турган жигиттерге мен ушунчалык ыраазы болуп атам да. Себеби биздин каныбызда бар. Бул жаа дегенчи кан болгон үчүн мына байланышып атабыз. Анан мен силерге моундай айтайын дедим эле. Мен кара корсоолу көздөн болом. Бишкекке барган сайын мен сөзсүз Ала тоонун жанындагы галереяны сүрөт саткан жерди кыдырып чыгамда кызык мага. Угатабыз. Анан эми жүргүчүлөр бир абдел ачып эле жаанын түрлөрүн сыгырата коюп койбойсуңарбы? Ал жана кайтып атканыңар туура, сотканы 30-40 миңге алып атабыз. Жаанын мисалы мен Австралияда кызым бар, жакында барган атат. Бир жаа ала барам мен ошол жака. Эмне үчүн 20 миңге бир жаа ала барбайт экен ошол жака? Сиздерге чоң рахмат, ушуну эсиңерге салгыла, болбосо деле Алмазбек Шарсеновичке кайрылайын. Бар болуңуз. Байланышта дагы бир көрөрман бар экен, биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрман. Алло. Биз сизди угатабыз, сиз байланыштасыз. Алло, саламатсыздарбы? Бар болуңуз. Мен ушу тиги сиздерди көрүп аябай ыраазы болуп атам мен. Угатабыз. Анан ушу сал бурунду жектеп жүргөн бул Алмаз байкеге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Угатабыз. Рахмат. Жакшы тиги өнөрлөрүн алып, ушу кыргыздын темелерин алып жүргөнгөчү. Мен ушу Алмаз байкени мен деле баканбайлык болом, ушу Алмаз байкенин көп нерселерин билем да, кандай иш алып барып аткандарын. Рахмат. Анан ушу Алмаз байкеге ошо чоң ыраазычылык билдирет элем да. Рахмат чоң. Рахмат. Анда эмесе кийинки суолумду мындай берсем да, мисалы жаа атуу өнөрү бул
биринчи тамак таап жеш үчүн пайда болгон деп жана айтып өтпөдүңүзбү? Анан бул ошол табияттын мыйзамына да туура келчү көрүнүш окшойт да. Анткени ушул жөнүндө токтолуп өтсөңүз. Биз ушул биздин бүгүнкү күнү ушуну өркүндөтүү болгондо эмне бизге мыйзам кабыл алыш керек да. Мисалы үчүн Орусияда, Казакстанда, Өзбекстан, Түркмөнстанда жаа тууга аңчылык кылууга тыюу салынганда, бирок спорттук жаа инвентарь кылып курал катары алып жүргөнгө болот. Жок, мындай бетме-бет чыкканда деле баягы мындайча айтканда намыстуу, татыктуу жеңиш болуп атпайбы, адилеттүү. Ооба, эң туура болуп атат да. Анан биз ушуну бир кайрылып биздин өкмөткө, президенттикке кайрылалы деген ушуну биз мыйзамдаштырып берсе, мындан ары себеп дегенде жанагы кожо жаш менен Каракул ботомдолалы. Бул мылтык пайда болгондон кийинки трагедиялуу окуя да. Экөө тең мылтык менен атып атышат. Бул жаа менен атуу ошончо аскага чыгып барып, анан бөгүп барып, анан ошону жакындап анан мерчемдүү жерге жетип туруп атыш керек да. Жыт алдырбай, шек киргизбей. Ошончолук физикалык күчү кетет, ошончолук чеберчилик болуш керек. Ошончо шамал болбосо, шамалды кандай кылып туруп жебе менен атып, бул көп кылымдан бери адам баласы жашап келген. Ошон үчүн муну бардык динде өтө баалашат жаанычы. Анын ичинде кыргыз дининде, ислам дининде дагы өтө баалашат. Муну пайгамбар да айтып кеткен көп осуяттары бар экен жаа боюнча. Бул илимпоз балдар билишет. Бирок андан мурун да биздин кыргызыбыздын төрүбүздө алеңгир жааны мана сатабыз төрүнө илип коюп атпайбы? Ушул бул эмне деген бир тереңдик жатат да. Биз муну бүгүнкү бир ушул кичинекей чакан минуталарда, чакан саатта ачып бере албайбыз. Бул жаңы иш башталды. Бул бизден кийинки муундар, андан кийинки муундарда кыргыздар ушуну бир искусствого, бир чоң майрамга, бир чоң кубанычка айлантып алып жүрүүчү бир оюн, зоок, спорт, бир адат болуп атат да, салт болуп атат өнөр. Рахмат. Рустам эке, айтсаңыз, силерде ошол жаа атуучулардын мектеби кандай иштеп атат? Азыр келүүчүлөр, мисалы, жана эле чалып атышат элдер, келүүчүлөр болсо кабыл алып үйрөтүү жагы кандай? Эми тилекке каршы бизде бир орун жок да. Чын айтканда биз ар кайсы талаага чыгып азыр атып жүрөбүз. Мына азыр кышында чаңга жаа деп жүрдүк. Эми күн жылыса талаага чыгып эле мындай бири-бирибиз менен чалышып, чогулуп, жаа машыгып жүрөбүз да. Мындай бир жерибиз жок да. Орун жок ата. Эгерде кызыккандар көп. Эгерде кызыккандар көп болсо, мен телефонумду студияга таштап коем. Биз менен чалышып, байланышып, сураштырып мүмкүн мектеп уюштурса кандай болот? Буга мен жооп берейин. Эми федерация жетектеп аткан балдар дагы ичине эме айтып койду. Жаңы башталып атканда ар бир федерациянын көйгөйү бар. Көкбөрүчүлөрдүн өзүнүн федерациясын айтат. Анан биз дагы ошо жаачада өкмөт жакшы жардам берип атат бүгүнкү күнүчү. Өкмөт жакшы карай баштады, дирекция. Анан ботаникалык бакчаны ошону сүйлөшүп, директори макул болду. Анан анын арендасын, ижара акысын өкмөт төлөп бергенде дирекциячы. Бул да эң биринчи. Анан мындайча айтканда жабык имараттарды куруп эмеге жетиш кыйын. Жаңыдан башталып аткан нерсе албетте баягы тоскоолдуктары болот. Тоскоолдуктары болот экен. Бирок мен мындай ишенимдүү айта алам да, бүгүнкү күнү жакшы кадамдар жасалып атат. Өкмөт менен биргелешикте, спорт дирекциясы менен биргеликте жакшы кадамдар болуп атат. Ошол жакшы кадамдардын бири мына көчмөндөр оюнун программасына киргизип туруп, биз өзүбүздүн эреже менен эл аралык мелдешүү уюштуруп алдык. Бул да чоң. Рахмат сизге. Урматтуу коноктор, студияга келип, маанилүү кеп, маанилүү сөзүңүздөрдү айтып, маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бир кыргыз өзүнүн каадасын карманып, өнөрүн өркүндөтүп, ошол жигиттик намысын, жигиттик арын сактап, жаа тартуу баштаган кыргыздын байыркы өнөрлөрү сакталып, мындан кийинкиге дагы улана берсин деген изги тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.